Ассаламу алейкум достор, мен Нарима. Көптөн бери сиздер менен амандаша элекмин. Көптөн бери видеолорду көп чыгарбай калдым. Ошол себептен деген ушул видеодо эмне себеп болгонун айтып кетүүнү чечтим сиздерге. Биринчиден класс базыңыздар, эгер мени дайыма колдоп дагы көптөнгөн видеолор чыгып турсун менин каналымда десеңиздер, класс базыңыздар, обязательно комментарий жазыңыздар. Бул дагы видео жөн эле мен жөнүндө эмес, бул деген информативный видео, ошондуктан бул видеону башка адамдар менен бөлүшүп да коюуну унутпаңыздар. Анда эмесе сөз башынан болсо, мен эмне үчүн ютубка көптөн бери чыкпай калдым, же болбосо аз видеолорду чыгарып калган себептеримди айтып кетким келет. Бирден бир эле нерсеси бул деген, мен чоң саякатта болдум. Ал саякатта мен үчүн өтө күтүлбөгөн нерселерди алып келди. Менин психологиямды башкача кылуу дагы ошондон башкача болуп калды. Ошол ситуациядан кийин эки өлкөнүн карама каршысын туруп ошол окатылган жерде болуп, өз көзүм менен кандай адамдар качканын, кантип адамдар выживать эткенин, негизи эле андай паника болгон ситуацияда эмне кылыш керек экенин өз көзүм менен көрүп, өзүм ошол жерде болуп, ошол адамдар менен чогуу жүрүп ошол баскычтардын баарын басып өттүм. Аллахыма миң мертеде шүгүр, мен ошондой ситуациядан басып өткөнүм дагы бир мындай кандайдыр бир сыноолордун бирин өткөндөй болуп өттүм деп эсептесем. Видео жасайм, Кудай кааласа, бирок азыр мен андай видео жасаганга негизи эле мировое ощущениямды айтып берүүнү туура деп көрөм, бирок деген азыр ага даяр эмесмин. Ошол себептерден дагы мен каналдарымды тыштап кандайдыр бир мындай башкача абалга өткөн болчумун. Азыр эми өзүмө өзүм келип атам десем жаңылышпайм. 15 күнгө берилет. Ошол себептен деген мен өзүмдүн жумушумду таштап келгенде башка жумушка орношом деген эле ниетте өзүмдүн жумушумду таштап кеткен болчумун. Келгенден кийин ошол жумушка орношуу процесси негизи эле бир жумушту иштесең кантип таштайт, андан кийин, то есть бир жумуштан кантип увольняться этет, андан кийин экинчи жумушка кантип устраиваться этет кайра. Ошол процесстер жөнүндө бүгүнкү видео болмокчу. Андыктан бул видео информативный болот деп ойлойм. То есть QA болуп иштеген же болбосо IT технологиянын тармагында иштеген адамдар кантип жумушун алмаштырса болот, кандай процесстерди өтөт, негизи канча экинчи жумушка киргенде канча убакыт алат, кандай дагы процесстерди өтүш керек, кантип жумуш иштеш керек, ошол жөнүндө бул видео болмокчу. Бул жерде мен деген өзүмдүн иштешкен адамдар менен кетип аткан күнү ушундай митинг кылып, жолугушуу кылып коштошуп кеттим. Мени менен катарга дагы бир адам кетип аткан бул жерден. Негизи Америкада жумуштан чыгып атканда 2 жума мурун эле менеджериңе заявление жазып коесуң. Мен ушунчанча числодон баштап жумушка чыкпайм, увольняться этем деген, ошол гана жетиштүү болуп эсептелинет. Эч кандай башка ушунчага чейин иште же дагы бир нерсе деген сөздөр биякта жок болот. 2 жума мурун эле жөн эле менеджериңе заявление жазсаң эле ошол жетиштүү болуп эсептелинет. Мен деген үйдөн иштегендиктен мен лаптоп, то есть менин компьютерларымдын баары фирманыкы болчу. Ошол себептен деген фирма мага өздөрүнүн каяка ошол менин компьютерларымды каяка жибергенин инструкциясын жөнөтөт. Ошол аркылуу деген мен өзүмдүн компьютерларымды салып жиберем. Эми андан кийинки процесс болсо, бул жаңы жумушка орношуу процесси десем болот. Жаңы жумушка орношууда деген сен өзүңдүн резюмеңди түзөсүң. Резюмеңди түзгөндөн кийин ар кандай жумуш издөөчү сайттар бар. Dice, Indeed, LinkedIn деген сайттар бар. Ошол жактан эле мен деген жаңы жумушка орношууга даярмын деп өзүңдүн статусуңду өзгөртсөң эле сага деген рекрутерлер чалып баштайт. Рекрутерлер деген бул ошол рекрутерлер деп коеюн, то есть агентстволор десем болот. Агентстволор чалып баштайт дагы сенин экспириенсиңди, то есть сенин канча жыл иштегениңди, эмнени билет экенсиңди, ошол жөнүндө көптөгөн суроолорду берет. Ошолордун биринчи суроосунан өтөсүң да анан сага имейл
жөнөтөт. Имейлде дагы ошол кандай жумушка орношоткан экенсиң, кайсы фирмага, канча жыл опытың бар жөнүндө информацияларды беришиң керек. Ошолорду берип, анан кийин жумушка орношуу процессин баштайсың. То есть канча жыл опытың болбосун, по-любому башка жумушка кирип атканда сен ошондой эле процессти, биринчи жумушка кирип аткандай эле процессти өтөсүң. То есть интервью назначение болот. Ошо интервью назначениядан кийин ошо интервью өткөндөн кийин анан кийин ошо жумушка киресиң. Интервью кээ бирде оңой, кээ бирде кыйын, ар кандай болот. То есть сен бир жумушка кирип аткан, жумуш иштеп баштаганда көптөгөн фирмалар чалат. Ошол ондогон фирмага, мисалы деген, мен жумуш интервью өтсөң, ондогон фирмага ошонун бир 2-3-өсүнө өтүшүң мүмкүн. Ошол 2-3-өсүнөн бирөөнү тандап, ошол анан кийин ошол фирмага киресиң. Интервью өтүү деле оңойго турбайт десем болот. Анткени ар кандай фирманын ар кандай өздөрүнүн эмелери болот, что они требуют да, ошол требованияларына жооп беришиң керек. Ошо требования берген суроолоруна, ошол требованиясына жараша жооп бериш керексиң. Ошондой нерселер болот. Интервью негизи бир 30 мүнөт же 1 саат болот. Анан иногда 2 жолу интервью болуп калышы мүмкүн. То есть бир интервью 30 мүнөткө болсо, экинчи интервьюсу 1 саатка. Ал 1 сааттын ичинде сен өзүңдүн ошо кодинг кантип кодировать этет экенсиң, ар кандай задачаларды берет. Ошо задачаларды кодинг түрүндө доказывать этип, ошо мен мондай кылмакмын, мен мондай код жазмакмын деп ошол жөнүндө айтып бересиң. Интервью өткөндөн кийин эми сени баары утверждать этип, ооба биз жумушка алабыз дегенден кийин анан бумажка иштери башталат. Ар кандай, например, разрешение на работаңды сурайт. Ар кандай формалар бар, ошол формаларды толтурушуң керек. Безопасность жөнүндө тесттер бар, ошо безопасность жөнүндө тесттерди өтүшүң керек. Ушундай документация иштери башталат. Бул документация иштери дагы бир 2 жума аны алат десем болот. Анан обязательный документацияга кошулуп, обязательный драг тест болот Америкада. То есть драг тест деген бул наркотикке каршы тест өтүшүң керек. Аны специальный лабораторияларда кылат. Ошол жака барып, өзү негизи фирмадан ошондой реквест, фирма өзү запрос жөнөтөт, кандайдыр бир лабораторияга. Ошол лабораториянын адресин берет. Ошол лабораторияга барып, сен деген ошол наркотик жөнүндө тестти өтүшүң керек. Бул обязательный нерсеси болуп эсептелинет. Ансыз сен эч кандай жумушка кире албайсың. Алардын баарын өтүп бүткөндөн кийин гана сага фирма өзүнүн эквипменттерин жөнөтөт. То есть деген компьютерларын, лаптопторун же дагы башка нерселерин баарын иногда фирма бүт нерсеси обеспечивать этет. Даже мониторуңдун, клавиша, мышка бүт баары менен. Бул коробкада деген ушундай адаптерлар бар экен. Буянда дагы бир адаптер. Бул дагы бир адаптер окшойт, же чарджерби. Ушундай бул коробкасында. Андан кийинки коробкасын дагы мен примерно ачып койдум. Бул коробкада клавиатура бар экен. Клавиатура, ушундай чоң клавиатура экен. Это сумочка для компьютера. Смотрите, сумочка для компьютера. Отделдери менен. Прикольно. Акыркы коробкада чоң монитор, мындай 2 монитордо иштеген жакшы, ошого чоң монитор дагы салып жиберишиптир. Кээ бирде компьютер менен эле, то есть лаптоп деп коет, берде бул жанагы ноутбуктар менен эле обеспечивать этип, калган эч нерсени, калганын өзүң сатып ала турган болосуң. Бирок мен азыркы кирген фирмам баардык нерсе менен обеспечивать этти. Бул болсо менин рабочий местам. Обязательно 2-3 экран болуш керек, анткени бир экрандан экинчи экранды карап, ушундай эмелерди, операцияларды кыласың. Ошондуктан деген 2-3 экран болуш керек. Эми жумуш табуу убактысы жөнүндө айтып кетсем,
мен өзүм статусумду жумуш издейм деген статуска которгондон кийин көптөгөн рекрутерлер чалып баштайт дедим. Ошол чалып баштаган учурдан баштап 1 ай десем болот. 1 айга дагы жеткен жок даже срогу. 1 айдын ичинде жумуш таптым, жумушка кирдим десем болот. Уже 2 жуманын ичинде жумуш таптым. 2 жума дагы ар кандай кагаз иштерине кетти. Анан кийин жумушка орношуп калдым. Ушул видеонун аягына чейин мени менен болгонуңуздарга чоң рахматымды айтмакчымын. Эгер видео полезный болсо, обязательно классыңызды коюңуздар. Ал эми мен болсо сиздер менен эмки видеодо көрүшкөнчө демекчимин. Ассаламу алейкум.